Assalamu alaikum ажы, кечиресиз. Кеш жазып жатканыма. Менин жүрөгүмдү өйүткөн чоң маселе бар. Менин атам зына ишти көп кылат. Өзү 63-кө чыгып калды. Алла. Дагы деле зына кылып жүрөт. Жүргөн бир аял боюнда болуп калып, кыз төрөптүр. Багасын деп апамдын колуна салып берип койгон. Азыр ал кыз 12-ге чыкты. Андан көп өтпөй ошо апамдын сиңдисинин кызы менен да зына, сиңдисинин кызы менен да зына кылып, ал кызда көрсө кыз төрөптүр. Ал 17 жашта эле болчу, ал маалда. Айтсак, атам урушуп чыгарып, чоң жаңжал чыгарат. Мен айтсам, мага жини келип, тетири батасын берип, каргап шилейт. Атам азыр туталанып эле бизди көрсө эле гыжырынып кайнайт. Мен атамды жек көрөм, чоң күнөөгө батып атам. Ошого да болбой эле өзүмдү кармайм, бирок кылыктарына чарчадым. Акарат келтирген боломбу? Башын айлантып алган окшойт, деп көп ойлоном. Кантип жардам бере алабыз атабызга? Ошону жандырыш үчүн. Астагфируллах ва билейх. 63 жаш пайгамбар жаш. Бул карылык жаш. Бир бут ахиретте, бир бут көрдө деген сөз. Ушунда да тооба келтирбесе, тооба кылдым. Чөйрө бузулганда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринен келет. Алла Таала 3 кишиден өтө наразы болот дейт да. Бири ушу зынакор карыган киши. Зынакор аксакал. Бул аксакал да. Зынакор аксакал. Экинчиси текебер тилемчи. Үчүнчүсү жалгамынчы бадыша. Алла Таала буларды өтө наразы, өтө жек көрөт. Эмне себептен десе, алымдар айтышкан, себеби бул жерде заиф, алсыз. Алгандай. Мындай де, башка адамдар эми текеберленсе го кичине мындай окшошо. Бул өзү тилемчилик кылып жүрсө, текеберликке ким койду буга? Туурабы? Эми бизе жаш адам алданып калып, эптеп ушундай Кудай сактасын берип деп шайтан казгырып бир туура эмес ишке барып калды. Бул карыганга ким койду? Чал болуп калдың 63-төн. Карыганга ким койду буга? Буну жөнүнө таштап коюш керек эле мисалы. Ошондой эле мисалы бадышага жалган айткан эмне кажети бар? Ал эмнеге мажбур? Бирөө мисалы коркуп эптеп жанын сакташ үчүн же мал мүлкүн сакташ үчүн бир жалган айтып берди. Бадыша ешкимге бир зависимый эмес да. Пайгамбар ушул хадисте айтканда, мына аксакал тооба кылды, 63 жашында тооба кылсын деп. Кудай сактасын, Алла Тааладан коркуш керек. Өлүмдү ахиретте эртеге көргө жалгыз барган күндө унутпаш керек. Эсеп китеп бар нерсе бул. Мына окшогон. Эмне кыласыңар эми? Чөйрөсүн оңдош керек, бунун досторунан үзүш керек. Акырын даваттан башка, мечиттен башка, илимден башка, имандан башка, динден башка жол жок тугандар, ачык эле айтайын. Андан башка жол жок. Адам баласына шайтан минип кара, жакындарына кандай деген тилге албас сөздөр.